Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен Ооган Тала жааматтык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы. Биз бүгүн ачык өкмөт долбоорубуздун кезектеги чыгарылышына келдик. Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Мирлан Карагулов түз эфирде сиздердин суроолоруңузга жооп берет. Бул чыгарылыш Кыргызстандагы Фридрих Эйберт атындагы фонд тарабынан колдоого алынган. Көз караштар жана айтылган сөздөр фонддун көз карашын чагылдырбайт. Саламатсызбы, Мирлан Калпбекович? Ончо. Бүгүнкү түз эфирге кош келипсиз. Анда эмесе түз эфирди баштасак, биринчи эле суроом ушул коопсуз шаар программасы боюнча канча камералар орнотулду, кандай иштер жүрүп жатат? Базар Коргон району боюнча бизде жанагындай 4 заманбап видеокамера орнотулган. Бул коопсуз шаар деп жанагындай унааларды текшербейт, бул адамдарды карайт. Мисалы үчүн издөөдө жүргөн адамдарды жана распознавание, функция распознавания лица деп коет. Ошол менен мисалы үчүн издөөдө жүрүп же качып жүргөн адамдарды ошол таанып коет. Анан дароо биздин 4 камера тең ровдга туташтырылган, ситуационный центрге. Ошол жерге белги берилет, милиция дароо ошол жерге барып иш алып барат. Мындан тышкары видео байкоо боюнча бизде мектептердин баары туташтырылган. Мындан тышкары мэрия тарабынан Базар Коргон шаарына да азыр 2 миллион акча бөлүнүп 22 камера койгон жатабыз. Анан коопсуздук шаарга байланыш үчүн азыр даярдыктарды көрүп атабыз. Анткени чындап эле биздин шаарда абдан машина көп, тыгындар көп болуп атат, эрежелер бузулуп атат. Анан ошону оңдош үчүн, жоюш үчүн биз ушул коопсуздук шаарын кошулууга аракет кылып атабыз. Өткөндө бизде жыйын болгондо Төрөбаев Бакыт Эргешев келгенде ошол маселени дагы көтөрүп бизге көмөк көрсөтүүнү кайрылганбыз да. Чоң рахмат. Базар Коргон райондук мамлекеттик администрациясынын имараты азыр куруу утурумдук ремонттоо иштери жүрүп жатат. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, иш аяктадыбы, канча акча кетти дегендей? Бул боюнча бизде мына мен келгениме 1 жылдан ашты. Ушул администрациянын негизги ушул 3-этажда жайгашкан. Анан 2-этажда, 1-этажда башка райондук мекемелер бар. Бирок акыбалы өтө начар экен. Муну көп жылдан бери ремонт болгон эмес экен. Ошол эле эшиктери, ичиндеги мебелдер Союз убагынан калган экен. Жалпы косметический ремонт ушу кылганына бир 40 жылдан ашып кетти да, чындап айтканда. Анан ушуга байланыштуу өткөндө бизде жыйын болуп өкмөттө Акылбек Сөнбекович бүт мына буюрса Кыргызстанда көптөгөн иштер жүргүзүлүп атат. Мына мектеп, бала бакча жаңы курулуп атат, эскилерине ремонт жасап берип атабыз деп сөзүндө айтып, мына эми өзүңөр акимдер отурган жериңерди дагы иреттеп алгыла, ремонт кылып алгыла деп айтылган. Анан биз ошондон пайдаланып, бизде өнүктүрүү фонд бар. Ошол каржылоо ошо өнүктүрүү фонддон кылып алгыла деди. Анан биз буга смета түздүк. Ушунда 3-этажда толугу менен ремонттолот. Мындан тышкары 2-этажда кичи зал бар, жыйын өткөрүүчү. Ошол жерде анан ушул 3 этаж здание такыр жылытуу системасы жок экен да. Кышында ар бир кабинеттерде жанагындай жылыткычтарды коюп алып жылынып отурат экен. Кондиционерлер менен. Бул жанагы биздин электр энергияга көптөгөн мындай эме болуп атат да. Анан ошонун баарын эсептеп, смета түзүп, бир 12 миллион сметага түздүк. Анан муну тендерге бердик. Тендерге бергенде бир жеке ишкер утуп 10 миллион сомго утуп, азыр иштерин жүргүзүп жатат. 3-этаждын ремонту буюрса аяктап калды. Анан мындан тышкары бизде муну чоң жыйындар залынын чатыры дагы жараксыз болуп калыптыр. Ошол кирген, ошону башташат аз күндө. Андан кийин эшикке жанагындай от казан курулуп, буюрса ушул имаратты баягы көмүр менен от жагып, жылытуу системага өтөлү деп турабыз. Имаратка байланыштуу эле кийинки суроону айтып кетсем, мундагы биздин Базар Коргон районунун жараны берди. Базар Коргон шаарындагы Бегимкулов атындагы көчөнүн 84 батирлүү 5000 чарчы метрден ашуун көп кабаттуу турак жай куруу жүрүп жатты эле. Аны кантип алсак болот, бүттүбү дейт. Бул
имарат үй, көп кабаттуу үй жеке ишкерлердин атынан курулуп атат. БК Строй деген компания куруп атат. Бүгүнкү күндө 95% курулуш аяктап калды буюрса. Ал деген 84 батирден турат. Анын 50 батири бүгүнкү күндө сатылып кеткен, 34 батири дагы эле сатылууда турат. Мунун биздин маалыматы боюнча бир чарчы метри $600 болот. Бүгүнкү күндө баасы ошондой. Сатып алуучулар РСК банктан же баягы башка банктар менен төлөп ошону алса болот да. Бүгүнкү күндө баасы ушундай. Бул жеке менчик куруп аткандан кийин бул дагы өзгөрүп кетиши мүмкүн да, же өйдө же ылдый. Чоң рахмат. Мына бизде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үй бүлө көмөк, мамлекеттик жөлөк пул алган жарандар бар. Алардын ичинде жаранга социалдык контракт деп бергенбиз да. Ошол акча максаттуу иштетилип жатабы? Туура сөз, туура суроо. Бизде 2024-жылдын 6 айында үй бүлөлүк көмөк деген мамлекеттик жөлөк пул алуучу камсыз болгон үй бүлөлөргө 4456 үй бүлө бар. Анын 15448 балага чегилген да. Дүйнөлүк банк тарабынан 2024-жылга аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык контракт негизинде социалдык жардам берүү боюнча жалпы 131 жаранга 100 000 сомдон каражат берилди. Андан 109 айыл чарбасына өндүрүш жаатында 6, кызмат көрсөтүүгө 9, 7 соода саттык боюнча кызматтарын көрсөтүүгө алышкан да. Мунун баарын тең айыл өкмөт тарабынан атайын комиссиялар түзүлүп, жерлеринен ушундай адамдарды өзүнүн баягы жашоо деңгээлин карап, ушулар менен иш алып барып, эгер мына 100 000 алсаңыз, мондой иш кылып кетесиз деп түшүндүрүштөр жүргүзүп берилип атат да. Анын баарын кылдаттык менен карап атабыз, анткени кээ бирөө баягы өзүнүн үй бүлө шарты жакшы болуп туруп деле сурап алгандар, алабыз дегендер бар экен. Ошолорду четтетип, баягы чындап эле муктаж болгондорго эртең ошону ишин алып кетем дегендерге берип жатабыз да. Жакшы, ошол эле учурда мисалы мал чарбасынан алгандар малынын ылаңдын айынан өлүп калган учур дагы болуп атат экен да. Ошол боюнча дагы маалыматтар барбы? Андайлар болду. Баягы тоого кетип, ар кандай кырсыктарга учурап калгандар бар. Ал боюнча биз аларга мындай жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Баягы ошол алган уюн мисалы өлүп калган болсо, ошону кайра толуктап берүү. Муну айыл өкмөттөр менен, биздин жеке ишкерлер менен, демөөрчүлөр менен жардам берүүгө аракет кылып атабыз да. Чоң рахмат. Эскерте кетсем, сиздер Түз эфирде ачык өкмөт долбоорунун алкагында Базар Коргон районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы Мирлан Карагулов менен баарлашып жатабыз. Эгерде сиздерде суроолор болсо, 0508 267 771 номерине жазсаңыздар, Түз эфирде жооп алып беребиз. Кийинки суроо, сиз айтып кеткендей эле, балдар бакча камтуу боюнча Акылбек Жапаровдун ошондой эле биздин президентибиздин тапшырмалары бар бир катар. Канча бала бакча ачылды ушул күнгө чейин? Азыркы учурда бизде Базар Коргон району боюнча 51 бала бакча бар. Бул эми жалпы бала бакчага муктаждыгын бир 35%-ын түзөт да. Анан мына мисалы үчүн былтырда бала бакча ачылган, 2 бала бакча, быйыл 3 бала бакчанын ачылышы турат. Буюрса бирөөнү мына жакында президенттин катышуусу менен онлайн түрдө ачылган. Бул Кеңеш айыл өкмөтүндө Коткор айылында. Эми бул муктаждарды жоюш үчүн дагы мындан тышкары биз долбоорго катышканбыз. Келечек үчүн билим берүү деген долбоор. Бул долбоордун артынан 20 кыска мөөнөттүү бала бакчалар ачылган да. Бул жанагындай ата-энелер 3 саатка тарбияга чыдап кетет да. Буга атайын баягы бала бакчаларда, мектептердин имараттарында ушундай бөлмөлөр бөлүнүп, ал жерде ушул проект менен ремонттор жүргүзүлүп, анан анча-мынча ата-энелердин жардамы да болду. Ушул жерге балдарды 110 бала азыр тартылып, тарбиялап атат да. Анан мындан тышкары азыр дагы мына Арсланбопто жаңы бала бакчасын толук бүтүп турат. Кеңеш айыл өкмөтүндө 2 бала бакча турат. Ушу жалпысынан 3 бала бакча курулуп бүттү. 4-сүнүн дагы буюрса даярдык көрүп атабыз. Эми бул жерде бир маселе турат. Бала бакчалардын жанагы азыркы 24-жылкы
бюджеттик мыйзамда бала бакчалар, жаңы курулган бала бакчалар айыл өкмөттүн эсебинен же ата энелердин эсебинен баягы штаттык бирдик төлөнөт деп турат да. Ошол себептен азыр бизде жанакы курулган бала бакчалар дотациялык айыл өкмөттөрдө болуп турат. Азыр ошону караштырып атабыз, кайсы жолдор менен ачуу. Анткени айыл өкмөттүн өзүнүн каржылоо булагы жок. Аны ошон үчүн ата энелер менен иш алып барып атабыз. Ошолорду ата энелер өздөрү көтөрсүн деп. Тамак аш менен жанагы тарбиячылардын айлык майынасын. Сиздерге ошол жеке ишкерлер бала бакча ачуу боюнча да кайрылышабы? Ооба, азыр мына быйыл бир жаңы бала бакча ачтык. Жеке бала бакча ачылды. Ал боюнча азыр мамлекеттен дагы токтом чыгып, көптөгөн жеңилдетүүлөр берилген. Учурдан пайдаланып кайрылып кетет элем. Эгер ошондой биздин ишкерлерде кандай бир ойлор бар болсо, ушу бала бакча ачам деп бизге келип кайрылса болот. Биз толук жардамыбызды беребиз. Мурдага караганда баягы документтештирүү жеңилдеп калган. Лицензияны алуу мындай оңоюраак болот да. Ага мына биз өзүбүз жардам беребиз. Чоң рахмат. Ушул суроого катары эле мектептер боюнча да айтып кетсеңиз, анткени азыр мектеп башталган учуру канча мектеп оңдоо түзөлдү, канчасы ачылды жаңы? Бизде быйылкы 24-жылга курулуштар жүрүп жатат мектептердин. Бул республикалык бюджеттин тарабынан Акмайыл өкмөтүнүн карача айында 275 орундуу 2 кабаттуу имаратын куруп жатат. Буюрса аны ушул жылдын ноябрь айына ачабыз деп турабыз. Мындан тышкары 44-Жумабаев атындагы орто мектептин жаңы имаратын куруш республикалык бюджеттин эсебинен 23-жылдын марттын айында башталган. Буюрса ошонун дагы курулуштары бүтүп калса, ада эле бир ачуу эмесинин астында турат. Мындан тышкары Жалал Абад областынын өнүктүрүү фондунан биздин Чкалов айылында мектеп курулган. Курулуп мына аяктоосу толук бүттү. Азыр жанагы жаңы эмеректерди алуу тендер жарыяланып өтүп, уже четинен мебелдер келе баштады. Аны буюрса ушул айдын аягына ачылышын өткөрөбүз. Мындан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен Астамбат айыл өкмөтүнүн Долону айылында Мөкөнбаев атындагы орто мектептин 375 орундуу жаңы имараттын курулуш иштери башталган. Буга дагы быйыл жогорку кеңештин депутаттары, төрага өзү келген, ошондо капсула салганбыз. Буюрса курулуштар жүрүп жатат. Мындан тышкары республикалык бюджеттин эсебинен Астамбат айыл өкмөтүнүн номер 41 Жусупали Жолдош атындагы мектептин 275 орундуу жалпы мектебин имараттын биринчи кабатынын дубалы көтөрүлүп, учурда кабаттар аралык плиталар коюлуп жатат. Ошондой эле спорт залынын курулуштар иштери башталды. Бул сметалык баасы 139 миллион сом. Мындан тышкары ошол эле Арстанбап айыл аймагында 19 мектеп бар. Анын 54-жылы курулган экен. Ошол былтыр 23-жылы капиталдык ремонттон өткөн. Бүгүнкү күндө 1300 окуучу окуйт. Анын ошол имаратка батпай кетти. Анан ошол жергиликтүү бир биздин жарандан демирчилик кылып, ошол жерге 2 кабаттуу кошумча бөлмө куруп жатат. Кошумча имарат 6 бөлмөлүү. Буюрса мына аяктады. Муну эртең бүсүгүнү барып ачабыз. Ошол башталгыч класстарга баягы буга чейин 3 сменага чейин окуп батпай аткан. Эми буюрса ошол башталгыч класстарга 2 сменага бөлүп окууну өткөрө беребиз да. Чоң рахмат, аябай жакшы иштер жүрүп жатат. Андан кийин биз ушул ар жумада ишембилик өткөрүп жатабыз да. Ошол боюнча да маалымат берип кетсеңиз. Негизи ишембиликтер бул баягы жаз айында өкмөттөн бизге деген тапшырма келет. Жылда 3 айлык деп жарыяланат. 3 айлык тазалоо бул жанагы жаз мезгили, март, апрель, май. Бирок ошого карабастан биздин президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү бизге тапшырма берген. Бул 3 айлык эмес, ушул күзгө чейин, кеч күзгө чейин ушул ишембиликтерди өткөрө беребиз деп. Бүгүнкү күндө мына бир дагы мына ишембиликти кое элекпиз. Буга тартылган жалпы мамлекет кызматкерлери болуп атат. Анын арасында мына
элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жалаң эле ушу мамлекет кызматкерлери үчүн эмес, бул ишембилик, бул жалпы эл чыгыш керек деп. Мына бүгүнкү күндө азыр биз өнүктүрүү фонддон каражат бөлүп, ушул биздин жолдорго Ноокенден Сузакка чейинки аралыкта азыр жанагындай мусор чогулткучу урналарды орнотуп коюп атабыз. Бул дагы бир бетке болсо дагы муну жолдо өткөн машиналар мусор жолго таштабай ошо урналга таштайт деген ойдобуз. Анан жалпысынан иштер жакшы. Райондо жума сайын өткөрүлгөн баягы ишембиликтер өзүнүн пайдасын берип атат. Негизи эле элде түшүнүк болдубу, бир аз болсо дагы тазалыкты сактоо боюнча бир аз жылдыбы? Сөзсүз жылыш бар, мурдагыдан караганда жылыш бар. Анткени баягы ишембилик өткөн сайын биз баягы чогулган жанагы мусорлордун көлөмүн эсептеп турабыз. Жумадан жумага азайып келет да. Элге кайрылабыз. Таза айыл болуш керек, таза жерде жашашыбыз керек деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса жакшы. Урналарды орнотобуз деп жатасыз. Ал кандай, кайсыл каражаттан? Акимчиликтин өзүнүн каражатынанбы же кыргыз? Урналарды биз өнүктүрүү фонддон берип бердик. Бүгүнкү күндө ал ошол баягы Нокен менен Сузактын ортосундагы биздин баягы чоң жолдун боюна койдуруп атат. Жана эл жашабаган жерлерге, бош жерлерге. Мындан тышкары бир 12 штук баягы Арсланбопко кеткен жолдо, ал жерде дагы баягы эл жашабаган жерлерге урналар орнотуп коюп атабыз. Бүгүнкү күндө муну ушул жуманын аягына чейин буюрса бүтүп калат да. Жалпы эле элге кайрылып кетмекчибиз. Ошол урналарга таштооңуздарды суранат элек, анткени биз таза айыл, таза жерде жашагыбыз келет. Андан кийинки суроого өтө берсек, бул жерде Арстанбап айылында жашаган Алматов көчөсүнүн жашоочусу суроо калтырды эле, июнь айында калтырган. Арстанбаптагы ФАП дагы деле иштеген жок. Экинчи көйгөй болсо столбаларды коюп берсеңиз, ушул деп суроо таштаган экен да. Ушул боюнча иштер болдубу? Арстанбап ата аймагында Оғунтал айылындагы оорукана жөнүндө сөз болуп атат болуш керек, чоң. Арстанбап айылынын өзүндөгү ФАП дейт. Арстанбап айылында болсо, аны биз азыр мен жазып алайын. Аны ошол жаранга жообубузду беребиз, эмне себептен иштебей атканын. Мындайча жалпысынан ушу азыркы жаңы түзүлгөн Арстанбап ата айыл өкмөтүндө жаңы оорукана курулуп атат. Буга деген биздин жогорку кеңештин депутатында чоң жардамы бар. Насабир Талай Талмачтын бул мына көп жылдан бери курулуш баштап токтоп кичине жайыраак жүрүп калган экен. Азыр мына каражаттар чечилип, буюрса курулуш иштери аяктап калды, бүттү. Баягы ичине оборудование алыш маселе турат. Азыр ошол оборудование толук келип, аны баягы Европадан бери заказ кылат экен. Анан ошолор толук келип, баягы орнотулгандан кийин буюрса бул ишке кирет, муну ачабыз. Мен ойлойм, бир октябрдын аягы, ноябрдын башына барып калат окшойт. Бул курулуп калса, бул ушул жогорку зонанын көптөгөн көйгөйлөр маселелер чечилет. Бул деген чоң заманбап оорукана, анын ичинде роддому да бар, терапиясы да бар. Муну болсо биз баягы саламаттык сактоо министрлигине кайрылганбыз. Муну өзүнчө оорукана кылып берди. Биздин ошо Борбордогу больницанын филиалы болбостон, ошол жогору жакка өзүнчө больница болсун деп. Анткени ал жерде азыр 50 миңден ашык калк бар. Анан ушу райцентрден алыс. Ошол себептен баягы өзүнүн баягы камсыздап, өзү иш кыла турган оорукана болсун деп ачып атабыз да. Анан ошондо майда чүйдө ФАП деген маселелер чечилет да, буюрса. Ал эми бул столбалар коюлганы боюнча Арстанбап айылында дейт. Алыскы айыл окшойт Арстанбап айылынын. Азыр негизи биздин базаркы болгон ресторанынан көптөгөн иштер жасалып атат. Көптөгөн ушул столбалар, мамчалар алмаштырылып, эң басымды ушул жогорку зона кылынып атат. Мен өзүм жогорку зона кыдырып көрдүм. Баягы буга чейин жаңы конуштар, анан мыйзамсыз курулуштар болгон жерлер бар экен. Ошол жерлерге өздөрү эле бакка же мындай жыгашка зым байлап алып эле үйлөрүнө свет тартып алган жерлер бар экен да. Эми бүгүнкү күндө РЭС тарабынан жогоруда айтып кеттим, көптөгөн иштер жасалып атат. Акырындык менен
райондо мына мисалы үчүн быйыл анан эмдиги жылы 25-жылы ушул жогорку зонаны толук эле бүтүрөбүз да. Жаңы столболорду орнотууга жаңы бетон столболор болот да буюрса. Четине баратат да. Анда биз түз эфирдин соңуна чыгып баратабыз. Сизге эркин микрофон берели, элге кайрылыңыз жана өзүңүздүн иш пландарыңыз боюнча дагы айтып кетсеңиз болот. Рахмат. Мен жанагы эле ушул райондун тазалыгын сактай эле. Мына буюрса азыр мына күз келди. Күзүндө мына биздин орук жүйнөлөр өттү. Ошол элге калап кетер жакшы жыл болду мына буюрса. Мындан дагы жакшы жетишкендиктер болсун. Кыш келатат, кышка даярдык көрөлү. Буюрса мына азыр биз көмүрдү, арзан көмүрдү алып келүүгө иш аракеттерди баштайбыз. Мына ушул жерлерде жанагындай маалыматтарды кулактандыруулар беребиз. Ошолорго кайрылып, баягы шашпастан ошондой дагы арзаныраак көмүргө алганга аракет кылсын. Эмтен даярдык көрүш керек да. Анан баарыбыздарга жакшылык болсун, ийгилик болсун. Чоң рахмат Мирлан Канатбекович, бүгүнкү эфир үчүн ыраазычылык билдирем. Буюрса районубуздун келечеги кең, көп иштер бүтөт. Сиздер менен Оогантала жамааттык мультимедиа борбору жана анын алып баруучусу Гүлназ Камбарали кызы болдум. Кийинки эфир эртең 14:00 Базакоргон шаарынын мэри Осмонов Тамерлан менен болмокчу. Эгерде сиздерде суроолор болсо, комментарийге жазып калтырсаңыздар, биз албетте сурооңузга жооп алып беребиз. Эфир үчүн рахмат. Урматтуу көрөрмандар, көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.